Салам достор. Бүгүн биз сиздер менен «Ыйык китеп эмне дейт» аттуу рубрикабыздан «Ыйык китеп жыныстык мамиле жөнүндө эмне дейт» аттуу теманы карап баштайбыз. Чындыгында көпчүлүк адамдар бул теманын тегерегиндеги пикир алмашууга туш болушканда өздөрүн оңтойсуз сезишет. Ошентсе да, бул тема көпчүлүк адамдардын башын катырып, алардан төмөнкүдөй суроолорду туудурат. Кыз менен жигит никеге тура элек болсо, анда бул мамиледе алар канчалык терең барса болот? Эгерде биз бири-бирибизди сүйсөк, анда мунун эмнеси жаман? Эгерде бул мамилелер сүйүү менен түзүлсө жана жаман болбосо, анда эмне үчүн мен көп учурда өзүмдү күнөөлүү сезем? Деген сыяктуу жана башка көптөгөн суроолорду беришет. Ал эми сиздерде бул тууралуу кандайдыр бир суроо болсо, комментарийге жазып койсоңуздар болот. Биз аларга бир нече убакытта ыйык китептин негизинде жооп берүүгө аракет кылабыз. Бул тема бир нече бөлүктөн турат жана биз алардын ар бирин кылдаттык менен карайбыз. Кандай ойлойсуздар? Жыныстык мамиле кантип же кайдан пайда болгон? Жана аны ким жана кандай максатта жараткан? Ошентип биз бүгүн жыныстык мамилелердин чыныгы келип чыгышы, аларды ким жана кандай максатта жараткандыгын карайбыз. Келгиле бардыгынын башатына ыйык китептин алгачкы китеби болгон Башталыш китебине кайрылып, Кудай эркек менен аялдын алгачкы катнашы жөнүндө эмне деп айтканын көрөлү. Бул текстте Кудай жана адам, аял менен эркек негизги каарман болгондуктан мен аларды өзгөчө кылып белгилеп койдум. Ошентип Кудай жер жаныбарларын түр-түрү менен, малдарды түр-түрү менен, сойлоп жүрүүчү жаныбарларды түр-түрү менен жаратты. Кудай мунун жакшы экенин көрдү. Анан Кудай мындай деди: биздин бейнебиз боюнча өзүбүзгө окшоштуруп адам жараталы. Алар деңиздеги балыктарга, асмандагы канаттууларга, малдарга, жер үстүндө сойлоп жүрүүчү жаныбарларга, бүт жер үстүнө бийлик кылышсын. Ошентип Кудай өз бейнеси боюнча адам жаратты. Аны Кудайдын бейнеси боюнча жаратты. Аларды эркек аял кылып жаратты. Анан Кудай аларга мындай деп батасын берди: укумдап тукумдагыла, жер жүзүн толтургула, жерди ээлегиле жана деңиздеги балыктарга, асмандагы канаттууларга, жер үстүндө сойлоп жүрүүчү бардык жаныбарларга бийлик кылгыла. Видеону паузага коюп, бул текстти дагы бир ирет окуп чыгып, ал жөнүндө ой жүгүртүңүз. Эми бул текстке ылайык төмөнкү суроолорго жооп бериңиз. Мүмкүн болсо, ар бир суроонун жообун дептериңизге жазып алыңыз. Алгачкы суроо: бул тексттен адамдын жаралышы жөнүндө эмнени билдиңиз? Видеону 1-2 мүнөт паузага коюп, текстти кайра карап чыгып, кылдат ой жүгүртүп жооп бериңиз. Жооп: Кудай адамды, эркек менен аялды өз бейнеси боюнча өзүнө окшош кылып жараткан. Бул деген сөз Кудай аларды бардык жаратылыш жана жан жаныбарлардан өзгөчө жараткан дегенди билдирет. Кийинки суроо: 28-аятка ылайык адамдарга кандай биринчи буйрук берилген? Видеону паузага коюп, мүмкүн болсо текстти кайра карап чыгып жооп бериңиз.
Жооп: укумдап тукумдагыла деп буйрук берген. Кийинки суроо абдан кызыктуу суроо. Жыныстык мамилесиз бул буйрукту, тактап айтканда, укумдап тукумдагыла деген буйрукту аткаруу мүмкүнбү? Видеону паузага коюп, жооп бериңиз. Жооп: албетте, мүмкүн эмес. Кийинки суроо. Жынысы бир кишилер бул буйрукту аткара алышабы? Видеону паузага коюп, жооп бериңиз. Жооп: албетте, бул буйрукту эки эркек же эки аял биригип аткара алышпайт. Бул деген сөз жыныстык мамилелер эркек менен аялдын ортосунда гана, тактап айтканда, күйөөсү менен аялынын ортосунда гана болушу керек дегенди билдирет. Кийинки суроо. Эгерде адамды Кудай жаратса, анда жыныстык мамилелерди ким жараткан болот? Видеону паузага коюп, жооп бериңиз. Жооп: албетте, жыныстык мамилелерди Кудай жараткан жана ал жыныстык мамилелердин автору. Кийинки суроо. Жыныстык мамилелерди Кудай жараткан болсо, анда мындай мамилелерге ким шарт жана чек койгон? Видеону паузага коюп, жооп бериңиз. Жооп: албетте, жыныстык мамилелерди Кудай жараткан жана Кудай өзү ал мамилелерге шартты дагы жана чекти дагы өзү коет. Бул жөнүндө дагы көбүрөөк билгиңер келсе, ыйык жазуунун башталыш китеби 1-2 баптарды өз алдынча окуп чыксаңыздар болот. Ал эми биз бүгүнкү темабызды жыйынтыктайбыз. Биз алгач жыныстык мамиле кантип пайда болгон, аны ким жана кандай максатта жараткан деген суроону бергенбиз. Биз бүгүн ыйык жазуудан Кудай адамды, эркек менен аялды өз бейнеси боюнча жараткандыгын, аларга укумдап тукумдап көбөйгүлө деп батасын бергендигин көрдүк. Ал эми эркек менен аял жыныстык мамилелер аркылуу укумдап тукумдап көбөйө алышат. Демек, Кудай эркек менен аялды жаратып, аларга батасын бергендей эле, алардын ортосундагы жыныстык мамилелерге да батасын берген. Ошондой эле Кудайдын жыныстык мамилелерге болгон планы ал никеде гана, аялы менен күйөөсүнүн ортосунда гана болушу керек. Кудай мына ушундай чек койгон. А эгерде бул чектен чыгып кетсечи, анда эмне болот? Бул жөнүндө биз кийинки бөлүктөрдөн карайбыз. Ал эми сиз биздин каналга жазылганды, лайк басканды жана башкалар менен да бөлүшкөндү унутпаңыз. Эгерде бул тема жөнүндө кандайдыр бир сурооңуздар болсо, комментарийге жазсаңыздар болот. Ал эми биз кийинки бөлүктөн көрүшкөнгө чейин Кудайдын тынчтыгы сиздер менен болсун.